Саламатсыздарбы? Бүгүн Бүтүн турсун жер шары аттуу китептин автору Төкмө акын Шамырбек Тургунбаев биз менен. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Өзүңүздөр да кош келипсиздер. Рахмат. Агай, сөз башынан болсун. Бала кезиңизде эңсеген ой максаттарыңыз кандай эле? Мен бала кезден 1-класста жүргөндө эле ыр жазчумун. Өзү ушу ыр жазсам, мен дагы акын болсом деп атактуу акындарды, Төкмө акындарды укчу электе радиодон ал кезде. Ошолорду эңсеп, мен дагы ушундай болсом деген кыялым ошо бала кезден бар болчу. 1-класстан 3-класстарды мезгилдерде эле ыр жазып, тугал газеттелер чыгарып, ошондой кылчумун да. Ошол кезден анан бул чыгармачылыкка окуп кеттим да, өтүп кеттим. Агай, айтсаңыз, акындык бул тубаса өнөрбү же аны шакирт үйрөнсө болобу? Эми акындыкты бул эки түргө баалайса болот дегенде мен алысмын. Бул акындык бул өзү ар бир өнөр өзү тубаса таанытат, тубаса жаралат экен да. Пенде төрөлгөндөн кийин ага ошол тубаса кандай өнөргө жөндөм болсо, ошол өнөрдү ошол улап кеткен болсо, ошол өнөрдүн артынан чыгат экен. Тубаса анан баягы шакирт түшкөндөр, мисалы үчүн Төкмө акындыктарды айрыкча. Шакирт түшүп Төкмө акын болом деген ал эгер тубаса жүрөгүндө жок болсо, ал 1000 жолу Төкмө акын болом деп шакирт болуп түшүп устатын ээрчиген болсо, андан чыгыш кыйын. Мен ушуну байкадым да. Эгер ар жакта бар болсо, ошолор улап кетиши мүмкүн. Анан тубаса өнөр болбой туруп мен Төкмө акын болуп болот элем деп ээрчиген менен устатты. Андан чыгыш кыйын. Чыгышы мүмкүн жамакчылап бир сөздөр. Анан жанагындай ырлар чыгышын билбейм, андай жокко. Болбойт го дейм мен. Демек өзүндө да болуш керек экен, Эми сиз ырларыңызды обондо ырларды да жазасызбы? Же обончулар өздөрү тандап алып обон чыгарышабы? Өзү негизи обондо ырларды да мен дагы жазып жүрөм. Бирок элге чыгарганым жок. Эми 1-2 сан ырларым бар, аларды анча кээ бир ырдар жүрөт. Бирок кийинки учурлардан айрыкча бул Бүтүн турсун жер шары китебим чыккандан кийин обончулар өздөрү кызыгып, ошонун арасынан ырларды тандап алып, обон жаратып атышат, алар мага угузуп атышат. Шамыке, мынандай ырың бар экен деп. Анан ошол обонду жанагы Алишер Тоотаев деген инибиз бар, филармониянын жетекчиси. Ал дагы ушунчалык мындай оюн айтты да. Бул китепти окуш керек, философия бардыгы бар экен. Обон жараткандар, ушул китептен обон чыгарсаңар болот, дастандарды жазсаңар болот, ырдап чыгсаңар болот деп ушул жигит дагы жетекчи катары абдан жакшы баасын айтып чыкты. Ушундан чоң түшүнүп алса болот да. Абдан жакшы сөздөр айтылат. Анан ушул ырларыңызды обончуларга же ырчыларга дейсизби? Саткан учурларыңыз болгонбу же сатасызбы? Же белек катар бересизби, кандай? Бул өзү опурталдуу суроо экен. Мен өзүм жазган ырымды мисалы үчүн мен башкалар кандай экенин билбейм, сата албайм го дейм. Эгер ошол бир куплет ырымды саткан болсом, анда мен өзүм саткан болуп калбайм. Мен канча эмгектен жазып жүрсөм, андай нерсени мен оюма да албайм да, андай нерсе болушу мүмкүн эмес. Ырды жараткандан кийин ал деген сиздин жүрөгүңүздө, денеңизде калыш керек аны. Ошол болду. Анан китепке чыгыш керек, китеп аркылуу анан элге чыгыш керек, эл окуш керек. Сизге себеп тубаса талант болуп жаралгандан кийин аны сиз сата албайсыз да, ага мен каршымын. Ал сатылат деген сөзгө мен эч качан кошула албайм. Жакшы. Эми айтып калдыңыз да, санат ырлары, патриоттук ырлар бар. Сиздин китебиңизде сүйүү ырларын тапсак болот. Анан ушул ырларды кандай учурларда жазасыз? Эми бул Бүтүн турсун жер шары деген өзү негизинен Бүтүн турсун жер шары, бүткүл ааламдын бүтүндүгүн каалап, ошодон мен тилеп, ошон үчүн ошондой темасын атты койгом китепке. Ал боюнча дагы атайын ошол Бүтүн турсун жер шары деген темасы китептин аты боюнча дагы чоң талкуулар жүрүп атат. Ал жерде китептин арасында санат ырлар, термелер, айтыштар, сүйүү темасы, патриоттук ырлар, ата эне жөнүндө, достор жөнүндө бүт бардык теманы камтыганга аракет кылгам. Буга баш сөз жазганда Карабалас кыргыз эл акыны Карабалас деген акыныбыз бар. Ошол абдан туура баасын берип, баш сөздү бардыгын камтып кеткен. Калуучулар ошодон окуп, ошодон алса болот. Кандай суроо, ошол жерден суроо жооп ала алат дейм да. Эми сүйүү тууралуу да ырлар жазам деп калдыңыз. Мен китебиңизден Ак Марал, Ак Зуура деген айымдарга арналган ырлар жазыпсыз. Ошол ырлар жазганыңызда аялыңыз кызганган учуру болгонбу же кызганбайбы? Эми бул деген эми пендечилик да, бирок менин келинчегим эч качан кызганбайт. Ал ар дайыма мени колдоп,
кайсыл темада ыр жазган болсом ал дайыма ушул колдоп турат. Эгер кемчилиги болуп калса, жакпаган жери болсо айтат. Анан сүй темасындагы жазган ырларымдан мен ошол келинчегим бир мындай нааразычылыгын билдирип андай айткан сөздү уккан жок. Мүмкүн балким ичинде тымызын байкатпай кичине бир аз пенде да. Кичине тымызын акырын деп койгондур, ал жагын билбейм. Ал эми жана Акзура деп калдым да, ошого да жооп берип коеюн. Акзура өзү Элмира. Бул Элмира деген мына Ысык көлдүк бир кыз барчу врач. Аны келинчегим да билип калган. Анан ошол бул жакта жүргөндө баягы бир дастан ыр жазып атып, анан ушул Элмира деп жазганмын да аны көргөндө. Аны баягы сулуулугуна, келбетине карап жазылган да. Анан кийин ошону Акзура деп китепти аты коюлгандагы ошол себеби ошол мезгилдеги редактор бар эле Кантөреев деген. Ошол бир күнү айтып калды, китептин атын кандай коебуз деди. Мен дагы ырларың барбы деп, бир көлөмдө Элмира деген ыр бар эле десем алып келдим. Алып келсем эле ушуну китептин атына коебуз деди. Акзура деп өзгөртүп койгондум ошол. Ошондон Акзура болуп калган, өзү Элмира. Жакшы, демек аялыңыз жакшы экен. Эми аялым мен мактап жагандайдан алысмын. Эми ал өзү мында адабиятты, маданиятты туура түшүнгөн эми. Себеби биз мектепте бирге окуганбыз, бирге чоңойбуз. Мен бала кезден ыр жазып жүргөнүм билет болчу. Ошол себептен өтө эле андай кызганып жедеме кылат. Мени ошол ар дайым айтат да, ушу жаз ырларыңды көбүрөөк жаз аракет кылып ушу жака көбүрөөк окусаң сенде бар экен, барго деп ушинтип турат ал кайра. Мен жазбай калсам көп узакка чейин жазбас. Сен эмнегедир кийинкиде жазбай койдуң деп калат. Эми төкмө акындыгыңызга да кайрылсак да. Агай, сиз ушу алгачтан баштап эле төкмө акындыкты сахнага чыккан эле дароо төөп кете бересизби же алдын ала даярдыктарды көргөн учурларыңыз болгонбу же алдын ала даярданып анан чыгасызбы? Бул төкмө акындык боюнча эми айтса сөз көп, азыр мен кыскача айтайын. Мен бала кезден жайлоого барганда эстебес Туганбаев, эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиевтерди, Замир Үсөнбаевтерди элестетип алып, тоодо койлор жайлоодо эми жүргөндө бир дөңсө жерге отуруп алып ар жакты бир жакты карап туруп, эч ким жок болсо эле өзүмчө эле бирдемелерди бакырып ырдай берет элем да. Көрсө ошондо мен ошол жамакчылык бар экен. Ошол кийин улганып кетти да. Ошондон улам бул балалык кезден эле бар болчу. Жамакта ырдачумун өзүмдүн алдымча. Бирок уялып такыр сыртка ырды чыгарган эмесмин. Уялчакмын, өтө уялчакмын. Туура эмес суроо берип койсо да, туура эмес сүйлөп койсо да уялганым, беттерим кызарып, көрсө бул мен уялчактыгым экен. Аны кийин сезип калдым да. Ошондон анан төкмө акындыкка кийин ошол ырчылыкка аралашып кеттим. Анда кийин суроо берсең жооп бере алам. Рахмат. Уялбай жүрүңүз. Аракет кылайын. Негизгиси тамаша. Агай, азыркы учурда кайсыл жерде иштейсиз? Мен учурда Ош областык Рыспаков Кадыров атындагы филармонияда эмгектенем. Бул жерге барганыма дагы илгери деп кое берейин. Атайын обул акимчилик деп кое турганда, ошол жактан атайын мен баягында жамакта ырдап жүргөн угуп калышы, Байтөреев деген бар эле, Абдырахман Байтөреевич деген, Кубаныч Осмонов дегендер бар эле. Кайдан угушканын билбейм, бир күнү үйүмө келишти ушул экөөчү. Келип ушундайды уктурса мен уялып, кызарып, болбой койсом, бир күнү чакырып, управление культура маданият үйүнө келип кетесиң деп. Анан барып коеюнчу деп барсам, көп адам отуруптур. Анан ошол жерде киргенимде эле учураштык, кыскасын айтканда, гана биз жөнүндө бир куплеттен бирдеме айтчы деди эле. Анан эмне дешим айтпай билбей эле, анан Абдырахман Байтөреевич деген ал мындай баатыр, чоң киши болчу да, палван киши бол. Карап туруп эле ушундай деп койдум. Абдырахман агайым палваным, бирок бир да көрбөптүрмүн, палвандарын чалганымды деп ушундай бир 3-4 саат барды күлүп жүрүштү да, уялып кызарып кеттим анан мен. Туура эмес айтып калдым. Ошондон анан алар кызыгып анан филармония ошолор чакырган. Ошондон мен филармонияга келип калгам. 87-жылдары, 90. Анда азыркы учурда сизге болгон ушул филармониянын жалпы улуу муунунун, кичүү муундун мамилеси кандай, сый урматы кандай, ал жерде сизди устат туткан шакирттериңиз барбы? Мен бул жерде бир нерсени кошумча айтып кетейин. Бул жерде мен ушул филармонияга чыгармачылык топко кошулуп иштеп калганыма бир да өкүнбөйм. Мен арман да кылбайм. Эми бул жерге келгенде, жаңыдан келгенде мен кетем деп көп аракет кылдым, кетирбей коюшкан. Ошо менен аралашып калып калдым. Эми бул жерде
улуу муундагы адамдар бар эле, белгилүү инсандар бар эле, алардын көбү жок калды. Болушмат Азимов менен кийин сүйлөшүп калдым. Фахридин Баяков менен сүйлөшүп бирге жүрүп калдык. Ошол эле жанагы Токон Эшбаевтар менен. Эми устат деген бул мындай. Эми мен мындай түшүнөм да, мисалы үчүн сен белгилүү болуп атың чыгып уже элге берчиңди берип атсаң, ырчы болсоң ырыңды. Ал деген жанагы устат шакирт, ал өзүнөн өзү эле пайда боло берет экен. Алар өздөрү сыймыктанып эле мен устатым деп чыга берет экен да. Муну турмушта көрүп атпайбызбы? Анан мен ушунда мен устатым эле, бул мен окуучум эле деп айткандан алысмын. Себеби эми бар балдар эми агай деп дайыма сыйлап жүрөт, алардын аттарын ачсаң азыр бир далай. Алар өздөрү түшүнөт, билет. Мен ошондуктан сөз устат, анан неме деген болот жанагы. Эшип жүргөн балдар болот сөз. Жакшы, сиз азыр филармониядан кетем деген учурларым болгон дедиңизби? Эми эмне себептен кетем дегенсиз, же сизге шарттар жаккан эмеспи, же чөйрөдөгү кесиптештериңиз жаккан эмеспи? Ал мезгилде мен жаңыдан барып башка чөйрөгө кирип атпаймынбы? Анан башка чөйрөгө кирип, анан булар аралашып, мындай кыйналдым да. Анан өзүмчө уялып койчу эми мен ырдай албасам, уят деп анан кийин кетишке туура келип калды. Анда Сатыбалды Рызаков деген директор бар эле, мен арыз жазып кирсем, кетесиңби деди. Ооба дедим, анан азыр кол коет экен деп турсам эле күлүп кайра сурап калды. Ооба кетейин дедим эле, болбойт ат десем эле. Анда эмесе кете турган болдум деп арызымды алып жыртып берди да. Анан ошо менен калып калдым. Кийин Замир Үсөнбаев, Тоонбай Абдиев болуп түштөгөрөнү кыдырып калдык. Анан ошондо Тоонбай Абдиевдин айткан сөзүн мен дайыма айтып жүрөм. Шамке, сен Шамырбек иним, сага креслондо кызматтындагы эчтеменин кереги жок. Сенин колуңда мына. Өзүңдө экен кызматтын баардыгы. Сен ушуну жандантсаң, бир учурда ушунун жүзүн көрөсүң деген сөз эсимден кетпейт. Чындыгында туура айткан экен. Кыйынчылык менен ошол этапты басып өттүм эле, азыр Кудайга шүгүр жакшы эле элге чыктык, эл кыдырдык, жер көрдүк дегенде, чет өлкөлөргө бардык деген ушундай. Жакшы. Айтсаңыз агай, мурунку муун талантка кандай беришкен? Азыркы муун кандай баа берет талантка? Мен мурунку муун дегенде мындай да, тарбиядан болот, чөйрөдөн болот экен да. Эми бул талант деген бул ар кандай да. Өнөрпоздор мисалы үчүн ырчы болсо, же төкмө акын болсо, эми төкмө акын жөнүндө сөз болуп калды. Төкмө акындарды ээрчи ынтызар кылган балдар аралашып чыгып кетти, чыкты. Анан абдан баалап барктаган. Анан кийинки учурдагы муундарды деле мен жамандагандан алысмын. Эми кийинки учурда биздин мезгилде заман өзгөрдү, жанагындай эстрада дейбиз, кандай дейбиз. Эми алар деле жамандагандан алысмын, бирок ушул мына улуттук фольклор деп коелу, ушул жакка көбүрөөк басым жасап ырдашса, биздин комузду колго алып, өзүбүздүн улуттук аада салт, илгерки сөздөрдүн баардыгын ушундай кылып туруп, ооз комуз, чопо чоор айта берсем көп биздин өзүбүздүн улуттук оюн комуздан башка да толтура. Баягы улуттук мындай бир аспаптар дейинчи, аспаптар аябай көп. Ошолордун баарын жанында азыр Кудайга шүгүр кийинки күндө булардын баардыгын мына көрүп атабыз, чет өлкөгө таанытышып атат. Чоор менен, ооз комуз менен ушундай чет өлкөгө таанытышып атат. Анан бир гана эстрада деген бул эми эстрада эми Европа мамлекетинде күч алып кеткен экен. Ошонун таасири болуп калды билбейм. Бирок азыр жаштар жакшы аракет кылып өздөрү комузга кызыгып, өздөрү санат дастандарга, термелерге өтүп атат. Айтыштарды даярдап чыгарып атышат. Элдик ырларды ырдап атышат. Ушул жагын ол абдан сүйүнүп кубанасың да. Ошондуктан ушул улуттук өзүбүздүн аада салттарга кошуп, өзүбүздүн аспаптарды, улуттук аспаптарды унутпашыбыз керек, ала жүрүшүбүз керек деген. Эң туура жооп болду. Чындыгында өзүбүздүн баалуулуктарды да эч качан таштап койгон болбойт. Ала жүрүшүбүз керек. Кайда барбайлык, биз кыргыз бойдон калабыз. Агайым, ушул биздин акыркы суроо жоопторубуз болду. Сизге чоң рахмат. Эми ушунча суроо жоопторубуз кур калбасын. Сиз дагы бир комузуңузду ала келип, сиз өнөрүңүздү көрсөтүп койбойсузбу? Макул. Мынчалык болду, эми бир аз сиздер менен амандашып алайын. Айланайын жан кызым, аябай суроо бердиң го. Сүйлөтөм
Geldim dep ağaydı atayın basıp geldin go. Canatan beri gördün go, gönlüңdü böldün, arganday suro berdin go. Kanse dağı elimdin aman dağın oylaymun. Jaş baldardı daima jakşı jaka joldoymun, ölkömü mende korgoymun. Aman bolsun elimiz, tınç bolsa eken jerimiz. Tügönbesin hiç kaçan ala toğdu kenimiz. Baktılı olup yaşasın, bugünkü günde tuğanдар ala toğdun elimizi.